Günүбүздүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып, Актеме YouTube каналында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Бүгүн 17 августта Подмосквада Ил-118В учагы кулап түштү. Алдын ала маалыматтар боюнча Ил-112В учагынын кыйрашы оң канаттан чыккан кыймылдаткычтагы өрттөн улам болгонун РИА Новостиге авиация тармагындагы булак билдирди. Учурда Ил-112В кырсыктын адистери карап жаткан негизги версиясы бул оң кыймылдаткычтан чыккан өрт. Бул дүкөндүн токтоп калышына жана бийиктикте кулашына жана учактын жайгашуу ылдамдыгына алып келди, деди булак. Учак Кубинка аэродромунда жайгашып, учуу конуу тилкесинен 1,5 километр алыстыкта кулап түшкөн. Ил-112Внын экипажы алдын ала маалыматтар боюнча каза болгонун РИА Новостиге авиация тармагындагы булак мурда билдирген. Жалал-Абад облусунда жайгашкан жогорку окуу жайларынын биринде иштеген мугалим студенттерден мыйзамсыз акча алган деп шектелүүдө. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык 26 июль күнү Жалал-Абад шаарынын аймагында жайгашкан жогорку окуу жайлардын биринде иштеген окутуучу башка жарандан жумушуңду бүтүрүп берем деп олуттуу өлчөмдө акча талап кылып жаткандыгы боюнча маалымат алынган. Аталган маалымат кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 238-беренеси кызматчынын мыйзамсыз сыйакы алуусу менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Орусиянын Москва шаарында баласын төрөп таштанды челекке ыргытып кетип калган келин 2 айга СИЗОго киргизилди. Бул тууралуу таштанды челекке баласын таштап салган келиндин ичине котормочу болуп жаткан Салтанат Матиева билдирди. Маалыматка ылайык, келин 19 октябрга чейин камакта болот. Анын башкаруу чарасы кечээ 16 августта каралган. Мен келин менен жарым сааттай сүйлөшө алдым. Ал ыйлап кызынын баш тартпай турганын, окуянын кандай болгонун айтып берди. 6 жыл мурун экинчи жолдошуна турмушка чыгыптыр. Алар Москвадан үйлөнүшкөн экен. Окуя болгон күнү келин күндөгүдөй эле жумушка чыккан. Иштеп жатканда суу кетип, толгоосу башталып, сыртка чыгып эле төрөптүр, дейт. Ысык Көл облусунда жол кырсыгынан 5 адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Бишкек Нарын Торгарт Уна жолунун болжол менен Кубакы ашуусунда жүргүнчү ташуучу Mercedes-Benz Sprinter менен Ман үлгүсүндөгү унаалардын кагылышуусу тууралуу маалымат келип түшкөн. Жүргүнчү ташуучу унаада болжол менен 15 адам болгон. Анын ичинен 2 эркек, 3 аял каза болгон. Дагы 10 адам жабыркаган. Каза болгон жана жабыркаган жарандардын аты жөнү такталууда. Жерне балыкчы шаардык номер 19 Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 4 куткаруучу тартылып, тиешелүү иш-чараларда жүргүзүүдө. Бишкекте коомдук тамактануучу жайда ок чыгарган адамдар изделип жатат. Бул тууралуу Октябрь райондук милициясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 8 август күнү Токомбаев көчөсүндө жайгашкан коомдук тамактануучу жайдын унаа токтотуучу жайында ок атуу менен коштолгон видео интернет желесине тарап кеткен. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине номер 266-берене ээн баштык менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Учурда Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкерлери тарабынан тергөө амалдары улантылып, аталган кылмышка катышкан адамдар изделип жатат. 27 августтан тарта Россия, Венгрия, Кыргызстан, Тажикстан жана Кипрга аба каттамдарынын саны көбөйөт. Бул тууралуу коронавирус боюнча абалды көзөмөлдөө штабынан кабарлашты. Маалым болгондой, жайдын соңунан тарта Кыргызстанга Москва, Бишкек багыты менен келсе болот. Учактар буга чейин жумасына 3 ирет каттаса, эми каттамдардын саны 7ге жетет. Бишкек жана Ош шаарларына Новосибирск, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Иркутск, Грозный шаарларынан учуп келүүгө мүмкүн болот. Кыргызстанда Афганистандан качкындардын агымы болбойт. Бул тууралуу 24 агенттигине социалдык өнүктүрүү министрлигинин качкындар менен иштөө башкармалыгынын начальниги Жипара Мамбетова билдирди. Анын айтымында биринчи кезекте мындай көрүнүш Тажикстан жана Өзбекстанга тиешелүү болот. Бирок Кыргызстандан баш калкалоону 5000 адам дагы сураса, өлкө аларды кабыл алат. Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык конвенциясынын алкагында республиканын өз милдеттенмелери бар. Качкындар өлкө аймагына кирсе, бийлик аларды белгиленген тартипте каттоого алып, суранычын кабыл алышы керек болот.
Садыр Жапаров жер трансформациясы жөнүндө мыйзамга кол койду. Документ көптөгөн жылдардан бери мыйзамсыз курулуш жүргүзүлүп, талаш жараткан тилкелердеги жарандардын маселелерин чечүүгө багытталат. Өлкө башчысынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, баалардын көтөрүлүшүнүн жана пандемияны эске алуу менен мыйзам чегинде мындай жарандарды компенсация төлөөдөн бошотуу чечими кабыл алынган. Афганистандын борбору Кабулдун аэропорту бүгүн 17 августта кайра иштей баштады. Бул тууралуу АКШнын коргоо министрлиги билдирип, 16 августта конуп-учуу тилкесинде коопсуздук эрежелери бузулганына байланыштуу эвакуациялоо иштери убактылуу токтотулганын белгиледи. Өлкөдөн чыгып кетүүнү каалаган миңдеген адамдар Кабулдун аэропортуна топтолгону, АКШнын аскерлерин жана эл аралык күчтөрдү аэродромду тазалоо үчүн рейстерди токтотууга мажбур кылганы, 16 августтагы башаламандык учурунда кеминде 7 адамдын өмүрү кыйылганы айтылды. Бишкек шаарында жаңы окуу жылына даярдануу иштери кызуу жүрүп жатат. Бишкек асфальт сервис ишканасынын кызматкерлери мектептердин жанындагы көрүнбөй өчүп калган жөө жүргүнчүлөр өтмөктөрүн жаңылоодо. Бүгүнкү күндө жумуштар 12 мектептин жанында жүрүп жатат, иштер улантылат. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.